Ассаламу алейкум. Жамаат, кандайсыңар, тынчсыңарбы? Шиномонтажда иштегендерден бир акыл насаат сурайын деп видеону тартып атамыш. Шиномонтаж 1 ай болду иштетип баштаганыма бул жерде. Мен могу сезон келатат, жазгы сезон. Жазгы сезон бизде болобу, болбойбу? Ошо жөнүндө шиномонтажда иштегендер Кыргызстанда оюңарды айта кетсеңер. Мен мурун Москвада иштегем, Кыргызстанда эми жаңы эле 1 ай болду ачканыма. Жумуш кандай болот, шиномонтажда кандай тоң иштер бар Кыргызстандын ичинде. Ошо жөнүндө оюңарды айтып бөлүшө кетсеңер. Ассаламу алейкум. Жамаат, кандайсыңар, тынчсыңарбы? Шиномонтажда иштегендерден бир акыл насаат сурайын деп видеону тартып атамыш. Шиномонтаж 1 ай болду иштетип баштаганыма бул жерде. Мен могу сезон келатат, жазгы сезон. Жазгы сезон бизде болобу, болбойбу? Ошо жөнүндө шиномонтажда иштегендер Кыргызстанда оюңарды айта кетсеңер. Мен мурун Москвада иштегем, Кыргызстанда эми жаңы эле 1 ай болду ачканыма. Жумуш кандай болот, шиномонтажда кандай тоң иштер бар Кыргызстандын ичинде. Ошо жөнүндө оюңарды айтып бөлүшө кетсеңер. Алейкум. Жамаат, кандайсыңар, тынчсыңарбы? Шиномонтажда иштегендерден бир акыл насаат сурайын деп видеону тартып атамыш. Шиномонтаж 1 ай болду иштетип баштаганыма бул жерде. Мен могу сезон келатат, жазгы сезон. Жазгы сезон бизде болобу, болбойбу? Ошо жөнүндө шиномонтажда иштегендер Кыргызстанда оюңарды айта кетсеңер. Мен мурун Москвада иштегем, Кыргызстанда эми жаңы эле 1 ай болду ачканыма. Жумуш кандай болот, шиномонтажда кандай тоң иштер бар Кыргызстандын ичинде. Ошо жөнүндө оюңарды айтып бөлүшө кетсеңер.